Ассаламу алейкум, мекендештер. Сиздер азыр көрө турган окуя 28 октябрь 2019 жылы Жалал-Абад Ош жолунда катталган экен. Тартып жиберген адамдын айтуусу боюнча, элдер бензин ташуучу унаанын айдоочусуна жардам бериштин ордуна өздөрүнүн идиш аягына бензин куюштуруп жүрүшкөн экен. 2-3 литр бензин үчүн өзүнүн өмүрүн жана ден соолугун көзгө илбестен кайдыгер мамиле кылган инсандарга өкүнөсүң. Ошол жердеги элдер кокусунан от чыгып кетсе, кимди күнөөлүү деп атамак элеңер? Өкмөттүбү же президенттүбү же ГАИ кызматкерлеринби? Айтор, өлкөдө өнүгүүнү биз эч качан жасай албайбыз, өзүбүз оңолмой сайын. Эгерде менин сөздөрүм сиздерге жагымсыз угулуп жаткан болсо, анда ушул видеонун астында биз шилтеме калтырабыз. Ошол шилтеме аркылуу ушул окуяга байланыштуу, ушул окуя сыяктуу эле болуп өткөн окуя жөнүндө маалымат алсаңыздар болот.